Ош шаарындагы Өзгөн көчөсүндөгү бул көп кабаттуу үйдүн саркынды суулары агуучу түтүктөрүнөн көйгөй жаралган. Үйдүн жашоочулары адистерге кайрылып, бүгүн алар дароо бузулган түтүктөрдү оңдоп беришти. Ой, да, хорошо поставьте, а то... Ал эми ушул эле Өзгөн көчөсүндөгү 136-үйдүн жер төлөөсүндөгү бардык тутумдар толугу менен алмашылган. Шаардык муниципалдык турак-жай коммуналдык ишканасы тарабынан аткарылып, алар жума сайын жылуулук түтүгүн иштөөсүн көзөмөлдөп турушат. Буларды полный башынан аягына чейин эски турбаларын демонтаж кылып, жаңыдан турба койдуруп, мына жителдерге айттык эле, ошо жашоочуларга. Ушулар өздөрү краскалап мынаны. А биз келип ар жума эмеде текшерип турабыз, мына текшерип эмесин, жылуулук системасын текшерип турабыз, кандай эмне болуп атат. Коммуналдык кызматтарды оңдоо жана алмаштыруу иштерин аталган мекеме кош каржылоо долбоору аркылуу ишке ашырган. Бул көп кабаттуу үйдүн жашоочулары үчүн каражат жагынан бир топ эле жеңил болгон. 50% жашоочулардын эсебинен, 50% ошо гаранон эсебинен төлөп беришти. Муздак суубузду, отоплениябызды алмаштырдык. Алмаштыргандан бери мурдагы абалы жакшы жылыбайт болчу отоплениябыз. Азыр алмаштыргандан бери жакшы жылыйт. Муздак суубуз дагы аварий состоянияга келип, подвалдагы турбалар чирип калган болчу, эскилиги жетип. Аны алмаштырдык пластикке, ал дагы жакшы. Ош шаардык муниципалдык турак-жай коммуналдык ишканасы көп кабаттуу үйлөрдүн чатырынан тартып жер төлөөсүнө чейин оңдоо, үйдүн сыртын актоо, сырдоо иштерин аткарат. Быйыл мекеме 130 көп кабаттуу үйлөрдө жашоочулары тарабынан кайрылган арыздардын негизинде жумуштарын жасап беришти. Анын ичинен 14 үйдө жылуулук системасын жер төлөөсү толугу менен алмашты. Софинансирование аркылуу элкелик. 28 үйдө автосурдоо иштери аткарылды. 12 үйдө саркынды суу алмашты, жер төлөөсү толугу менен. Жана 14 үйдө таза суумуз. 18 үйдүн кирмесин оңдоп түзөдүк, темир эшиктерди коюп чип менен. 14 үйдүн чатырын толугу менен жаап, ошолорду алмаштырдык быйылкы жылы, 2024 жылга аткарылган. Толугу менен быйылкы жылы 130 көп кабаттуу үйдө иш алып барылды. Ошондой эле мекеме ушул жылы коммуналдык оңдоп түзөөлөр боюнча шаар тургундарынан жалпы 205 арыз келип түшсө, анын баарын жеринде аткарууга жетишкен. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.